Акчолтой ачык акционердик коому. Фирманын директору Кеңешбек Жусупов. Ал мурда Бишкек шаардык кеңешинде депутат болгон. Жусупов буга чейин 1984-1991 жылдары Фрунзенин номер 3 жүргүнчү ташуучу автопаркынын башчысынын орун басары. Ал эми 1991-97 жылдары Бишкек шаарынын номер 4 жүргүнчүлөрдү ташуучу транспорт ишканасынын директору болгон. Бирок юстиция министрлигинин сайтындагы маалыматка ылайык, фирма 2009 жылы кайра каттоодон өтүп, азыркы тапта компанияга жетекчи катары Кеңешбек уулу Айбек көрсөтүлөт. Эң кызыгы, айрым маалыматтарга ылайык, Акчоо фирмасында Руслан Жакышев Бишкек шаардык кеңешинин депутаты болгонго чейин ал жерде 2005 жылдан 2010 жылга чейин бригадир болгону айтылат. Акчолтой номер 100, 101, 107, 110, 111, 114, 116, 127, 128, 131, 147, 163, 164, 169, 173, 180 каттамдары менен жүрөт. Лига транспорттук ишканалардын Бишкектик агенттиги жоопкерчилиги чектелген коому. Компания 2016 жылдын 19 апрелинде кайра каттоодон өткөн. Юстиция министрлигинин сайтында Лига жоопкерчилиги чектелген коому Бешболсун Матисаков жетектери көрсөтүлөт. Ал эми Матисаков маалыматтарга ылайык 2020 жылдын 4 октябрында жокко чыккан парламенттик шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен шайлоого аттанган. Ошондой эле Матисаков 11 апрелде болуп өткөн Бишкек шаардык кеңешине Ынтымак саясий партиясына талапкерлигин койгон. Бирок бул шайлоодагы мыйзам бузуу менен коштолуп, жыйынтыгы жокко чыгарылган. Лига фирмасына Матисаковдон башка дагы негиздөөчүлөр катары 6 жарандын аты көрсөтүлгөн. Алар Величенко Виталий Олегович, Витязов Сергей Владимирович, Пашковская Елена Александровна, Чечеров Эдуард Анатольевич, Кубанычбек Улуу Самарбек, Маткалыкова Гулкайыр Абдыкалыковна. Лига фирмасы номер 102, 129, 133, 139, 143, 150, 155, 159, 161, 170, 174, 176, 179, 200, 212 каттамдарга ээлик кылат. Дордой Транс жоопкерчилиги чектелген коому 2009 жылдын 24 августунда негизделген. Бул компаниянын директору Мусаев Максат Дүйшөналиевич жана жетектөөчүлөрү катары Мусаев Дүйшөналы деген ата бала иштешет. Ошондой эле фирмага негиздөөчү катары Канжаева Сайраш Табириковна деген жарандын аты көрсөтүлгөн. Фирма 117, 226, 231, 252, 231 каттамдарына ээлик кылат. Бишкек жүк ташуучу автотранспорттук ишканасы жабык акционердик коому. Фирма юстиция министрлигинин сайтында 2017 жылдын 29 августунда кайра каттоодон өткөнү жазылат. Ал эми компанияга мыйзамсыз байбоо деген берене менен кылмыш иши козголуп, Америкага качып кеткен жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин бир тууганы Шадиев Суханкул Алимбаевич ээлик кылат. Ал эми маршруттук фирманы номер 177 маршруттук такси тейлейт. Белгилей кетсек, Шадиев ТЭЦтин реконструкциялоодо 100 миллиондоп солго солонгон коррупциялык схеманын авторлорунун бири жана активдүү аткаруучуларынын бири катары да айтылып келет. Анын фирмаларынын эсепчиси Зиявидин Матураимов ТЭЦ долбоорунун да эсепчиси болгондугу депутаттар тарабынан айтылган. Аны менен катар министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марепов азыркы тапта издөөдө жүргөн экс-депутат Аскарбек Шадиевдин өкүл баласы болгонун моюндаган. Академ Транссервис фирмасы 2009 жылы кайра каттоодон өткөн. Компаниянын директору Бакиев Аскат, ээси катары Турсунбаев Алмазбек Шаршеналиевич көрсөтүлгөн. Белгилей кетчү жагдай, Алмазбек Турсунбаев 2015 жылдагы шайлоодо Замандаш партиясынын жогорку кеңешинин депутаттыгына талапкер. Жана партиянын саясий кеңешинин мурдагы мүчөсү Турсунбаев Нурбек Шаршеналиевич менен тууганчылыгы бар экени айтылып келет. Фирма номер 243 жана 266 каттамды тейлейт.